22 июндан тарта өз иш бөлмөсүнө кире албай жаткан Жалал Абад курортунун жетекчиси Максат Абышкаев бүгүн жумуш бөлмөсүн ачтырды. Мында атайын комиссия түзүлүп, анын негизинде кабылдаманын эшиги буздурулду. Кыргызстан кесиптик кошундар федерациясынын алдындагы Кыргыз курорт туризм башкармалыгынын чечимине ылайык Абышкаевди кайра ордуна дайындаган. Бирок айрым кызматкерлер аны иш бөлмөсүнө кирүүнү каалашпай, бир аптадан бери тоскоолдук жаратып келген. Маткеримов тарабынан жумушка алынган бул кызматкерлер кезинде эмгек кодексинде көрсөтүлгөн эрежелерди бузгандыгы үчүн кызматтан алынган экен. Ага карабай учурда ордун бошотуп берүүдөн баш тартышууда. Мен өз жумушума аткарып турам. Келип отуруп пропискага мен паспорттарын арызданса, основание болсо арызданат да. Булар мындан 4 жыл мурун кызматтан кеткен. Кеткенде дагы бул тартип бузуу, туура эмес неме кылган боюнча жумуштан биз менен ушу 3 жыл 4 жыл бою соттошуп, жогорку сотко чейин барып, жогорку соттон дагы булар утулушуп, андан сырткары кеңештин чечими чыккан. Булардын арыздары каралбасын, булардын арыздары текшерилбесин, Жалал Абад курорту тынч иштесин, ушул неме токтобойт ошондой чечими да алынган. Бирок ага карабастан деле ушу Маткеримов кайра эле ушул адамдарды алып келди. Ушул алып келген 5-6 адам тең ушу мына эмгек кодексин тартип бузуу боюнча же жумушка келбей койгондугу, же болбосо ушул жерден карыз болуп арендаларын төлөбөй качып кеткендер кайра бүгүн келип отурат. Ушул эле шайымкул азыр регистратурадагы жогорку сотко чейин биз менен соттошуп отуруп, акыркы жогорку соттун чечими чыккандан кийин анан токтотулганда, бирок кайра келгенге мүмкүн эмес эле, бирок кайра ушундай келип, азыр биз ошол эле приказ менен мурунку ордунда иштеп атканда дагы туура эмес приказ менен алынган. Биз аны кайра ордуна восстановить этип койдук. Бирок эми азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, дагы деле болсо баягы менчигиндей кылып, ал жерде бошоткусу жок. Коопсуздукка караган милиция органдарына дагы эч баш ийбей турат. Ал эле Жалал Абад санаториясына тиешелүү делген эки кызматтык унааны Маткеримов жана анын орун басары болгон Айтиев кайтарбай белгисиз жүрүшкөнү кошумчаланат. Ага катар мөөрдө алардын колунда экендигинен улам айрым төлөмдөр токтоп турганын курорттун жетекчиси белгилейт. Мөөрдү бербей атат. Мөөрдөн сырткары дагы биздин ушу мурунку директордун эски водители бир топ иштерди көргөзүп, иштеп аткандарга бир топ орой мамиле жасап, түртүп, ошол бизге абдан тоскоолдук болуп жатат. Андан сырткары машинанын каяка кеткендиги жөнүндө дагы эч кабары жок. Бирок ошо машина ошого катталган, ошого неме кылган, ал боюнча азыр биз милиция органдарына кайрылып, машинаны кайра ордуна коюп берүү боюнча кайрылдык. Кызматтык унаа GX 470 Lexus машинасы, анан кийин Замдын RX 300 деген маркасындагы эки машинаны бүгүнкү күнгө чейин алып келип минип жүрүшөт. Май айынан бери санаториянын айланасында орун алган бул ызычуулардын артында Кыргыз профсоюздар федерациясынын төрагасы Турары каңкууланган. Учурда ден соолугуна байланыштуу эмгек өргүүдө жүргөндүгү да айтылууда. Мындай алишемдиктерге жол бергендердин аракети ким тарабынан качан иликтенип көзөмөлгө алынат азырынча белгисиз. Белгилей кетсек, Жалал Абад санаториясында 170 кызматкер эмгектенет.